11 каналында жаңылыктар кызматы алдыдагы чыгарылышта. Кыргызстанда мамлекеттик туу күнү белгиленди. Мындан туура 24 жыл мурун эгемендүү Кыргызстандын мамлекеттик белгилеринин бири болгон кызыл туу өкмөт үйү алдында желбиреген. АКШ Орусияга карата киргизилген санкциялардын мөөнөтүнөн дагы 1 жылга узартты. Ошону менен Кошмо Штаттардын Орусияга болгон санкциялары 2017 жылдын 6 мартына дейин күчүнө калат. Путин Москвада Атамбаевди кабыл алып жатып, Кыргызстан биздин чындап стратегиялык мамиледеги ишенимдүү шеригибиз деди. Эки өлкө президенттери Кремлде жолугуп, мамлекет аралык кызматташтыкты талкуулашты. Ушул жана башка эл аралык жана жергиликтүү маанилүү жаңылыктардан кабардар болосуздар. Саламатсыздарбы, студияда мен Назика Атамбекова. Бүгүн жогорку кеңеште спикер Асылбек Жээнбеков эгемен Кыргызстандын мамлекеттик белгилерин иштеп чыккан авторлорду кабыл алып, аларга саат жана акчалай белектер тартуулады. Мамлекет төрагасы мындан туура 24 жыл мурун Кыргызстандын байрагы кабыл алынганын айтып, бул көз карандысыз Кыргызстандын тарыхындагы урунттуу учур болгонун белгиледи. Белек тапшыруу аземинде мамлекеттик туунун эскизин иштеп чыккан топ мүчөлөрү Айдарбеков, Бекбосын Жайчыбеков жана Жусуп Матаевтер чакырылышты. Ошондой эле гимн авторлорунун бири Шабдан Кулуев, мамлекеттик гербти иштеп чыккандар Асейин Абдраев, Сауырбек Дубанаевтер да атайын сыйлыктарга татышты. Мамлекеттик символдорду иштеп чыгып, бирок көзү өтүп кеткендердин үй бүлөлөрүнө материалдык көмөк көрсөтүүлөрү айтылды. Белгилей кетүүчү жагдай, бүгүн Борбордо мамлекеттик туу күнүнө карата Борбордо бир катар иш-чаралар өттү. Ошондой эле Ош шаарынын Борбордук аянтында мамлекеттик туу күнү белгиленди. Ага Ош шаарынын мэриясынын өкүлдөрү, шаардык кеңештин депутаттары, кала тургундары, аскер жоокерлери жана калаанын активисттери катышты. Аймактагы кесиптештердин айтымында, майрамдык иш-чарага 300гө чукул кала тургундары катышышты. Ош шаарында мамлекеттик туу күнү мына ушундай белгиленди. Эми Бишкекте өткөн иш-чаралардан кеп салсак, кабарчыбыз Гүлүм Эркинбек кызы мамлекеттик туунун жаралыш тарыхына кайрылат. Кыргыз Республикасынын улуттук желеги жогорку кеңеш тарабынан 1992 жылы 3 март күнү кабыл алынган. Эгемен Кыргызстандын биринчи желеги мындан 2 күн өткөн соң 5 мартта Бишкектеги өкмөт үйүндөгү көтөрүлгөн. Желектин автору Эдил Айдарбеков, Бекбосын Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. И общие заботы, общие интересы и цели. В 93 году 1993 жыл март айынын башында демилгелүү топтун эскиздери берилген. Так ушул эскиздер өткөрүлүп, түштөн кийин кечинде бизге тапшырма берилди. Жана ошол парламент кабыл алган сүрөт боюнча иш жүргүздүк. Ошол эле түнү анык биздин цех ошол желекти жасаган. Эртең менен желек илинип турду. Биз өз тапшырмабызды так аткардык. выполнил эскиз. Кыргызский флаг представляет собой Кыргыз туусу кызыл түстөгү 4 тик бурчтуу жана кызыл кеземеден турат. Анын ортосунда алтын түстүү 40 нурдун ичинде кызыл түс менен кыргыз боз үйүнүн түндүгү жайгаштырылган. Желектин кызыл түсү тайманбастык жана кайраттуулукту билдирет. Алтын нур тынчтык жана байлык болуп эсептелет. Айланага бириккен 40 шоола Кыргызстандагы 40 байыркы урууларынын биримдигин билдирет. Ал эми түндүк мекен жана тынчтыктын белгиси. Ал күч-кубат жана жашоо жолунун эле эмес, элдин кылымдардан бери келе жаткан каада салттарын билдирет. вековые традиции народа. Бүгүнкү майрамдык күндө өлкөнүн көптөгөн шаарларында мамлекеттик, коомдук жана жаштар өкүлдөрүнүн катышуусу менен салтанаттуу массалык жүрүштөр жана митингдер өтүп жатат. Майрам урматына спорт аянтчада сүрөтчүлөр жана кол өнөрчүлөрдүн ар кандай иштери коюлган аукцион өттү. Бул иш-чаранан түшкөн каражат Токмок балдар үйүнө ремонт үчүн жөнөтүлөт. Вот такой вот уникальный, эксклюзивный лот, который мы сегодня будем продавать. Белгилей кетчү нерсе, жакында эле жаш сүрөтчүлөр өз иштерин көргөзмөгө койду. Бул string art технологиясы менен жасалган Кыргыз Республикасынын туусу. Чыгарманы жаратуу үчүн 48 километр жип, 13 000 мык жана 210 саат иш убактысы коротулган. Пришла идея сделать наш флаг. Бизге Кыргызстандын желегин жасайлы деген ой келди. Себеби 2016 жыл маданият жана тарых жылы болгондуктан так ошол жылы бул ишти ишке ашырууну кааладык. Делать новое, что-то масштабное. Бул иш-чара чын дилимден жаштар коомдук уюму тарабынан уюштурулган. Кереметтүү желектин жаратуучуларынын айтымында, бул акциянын максаты жаштардын мекенчилдик сезимин ойготуу.
11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Кезекте эми студиянын коногу бүгүн бизде мейманда мамлекеттик туунун авторлорунун бири Бекбосун Жайчыбеков конокто. Саламатсызбы, Бекбосун мырза? Мамлекеттик туунун эскизин иштеп чыккан сүрөтчүлөрдүн бири катары студиябызга келип отурасыз. Туунун авторлорунун бири катары 11 каналы сизди куттуктайт. Айтыңызчы, ушунча жылдардан кийин туунун азыркы сыпатына канааттанасызбы? Кошумчалап же алымчалачу жерлери бар деп ойлойсузбу? Кандай айтсам, мурунда бир суроолор берилгенде айтчылы бир адам деген бул өзүнүн баласындай гана болуп калат, ар бир жаралган бир чыгарма. Ошо кандай болсо да ал өзүңө жүрөгүңө жакын болот. Ошондуктан бир ар дайым бир өзүңө бир чаң жугузбайын дегендей бир ой келчү да. Бирөө ар кандай өзгөчө башында колдогон эч ким жок болгондуктан билбейм, ар кандай сөздөр болду да. Ошого карабастан 24 жыл болду. Менин оюмча жылдан жылга бул кайрадан өзүнүн кубатына келип, касиети өршүп жатат деген ойдомун. Эмнегедир чындыгында жагат мен өзүмө. Туунун бирдиктүү эскизин иштеп чыгууда 5 адам катышкан экен. Ар кимдин өз көз карашы болгондур. Туунун үстүндө иштөөдө кандай өзгөчө сунуштар же талаш тартыштар болду? Албетте биз негизинен үчөөбүз иштедик. Мына Сабыр Иптаров, филолог, Эдил Айдарбеков, ал архитектор, андан кийин Мамат Садыков архитектор. Эдил Айдарбеков ушу көлдө жашачуда келип иштеп жүрдү. Чындыгында буларды бирөө аз иштеди, бирөө көп иштеди деп айтууга акылым да жок. Бардыгыбыз аракет кылып иштедик. Ар бир кыймылыбыз, ар бирибиз бири-бирибизди колдоп, түшүнүүгө аракет кылып, ар бир эскизди талкуулап, көпкө чейин талаш тартыштар менен жаралды деп ойлосом болот. Себеби бул конкурстан өтүп бизди кабыл алгандан кийин биз иштей баштадык. 3 айда иштедик го. Ошонун өзүндө эчен ойлор да келди, эчен эскиздерди жараттык, эчен бир варианттар болду. Ошондо бар кеңешип, кептешип иштедик. Эми Бекбосун мырза, мамлекеттик туунун чечмелеп бересизби? Өзүнчө кандай символдору камтыйт? Эмне деген ойду берейин дедиңиздер эле? Эми бул жерде бул жерлерде деле илинип жазылып турат. Ар ким ар кандай айтып жүрүшөт да маанилерин. Ошондо дагы мен айткым келет, бул негизгиси бул кыргыздын биримдиги, бекемдиги деп, кыргыз 40 уруудан жаралган деген бар. Кыргызда деги эле 40 касиеттүү сан болуп эсептелет да. 40 кыз деп, 40 чоро, 40 бала төрөлгөндө 40-ынан чыгарат, өлгөндө 40 өлөт деген сыяктуу деги эле. Ошол 40 жана күндүн 40 нурун тандап алдык. Түндүк болсо өзүңүздөр билесиз, бул деген бул көчмөндөрдүн үйүнүн түндүгү гана эмес, бул деген ата журттун бир очогу, негизи бул үй бүлөнүн башаты эмес, бул жеке гана үй бүлөнүн эмес, бул мамлекеттин башаты деп айтсак да болот. Ошону түс боюнча кандай десем, түс боюнча талаш тартыштар да болуп келатат. Биздики өзүңүздөр билет чыгарсыздар. Эң негизгиси ачык көгүлтүр түс эле асман сыяктанган. Кийин талаш тартыш болуп кетип кызыл түскө айланды. Мунун өзүндө дагы Манасбек Мусаев деген адам ошондо жогорку кеңеште айтып чечмелектеп берген. Бул кыргыздын байыркы тууларынын бири, Манас атабыз, бабабыздын туусунун түшү да кызыл болгон деп тактап, айкындап беришти. Ошон үчүн мында талаш жок деп ойлойм. Эмнегедир мынакей жанагы улуттар уюмунун ошо туусу да турбайбы? Көгүлтүр. Мына казактын туулары да көгүлтүр. Эмнегедир асманга караганда ошо жоголуп жакшы көрүнбөй калат экен. Ага караганда биздин туубуз жаркырап, кадимкидей
көзгө көрүнүктүү көрүнөт деп башкалар да айтып жүрүшөт, өзүм да ошондой ойлойм. Негизи азыр мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча көп эле демилгелер көтөрүлүп келет. Көбүнөсө жогорку кеңеш депутаттары бул боюнча маселелер көтөрүшкөн. Буга карата кандай көз караштасыз? Ушу чоң көйгөй болуп атат да, чындыгында мынакей 2-3 жолу көтөрүлүп, жогорку деңгээлде көтөрүлүп чыкты. Түштү депутаттардын демилгеси менен тууну алмаштырыш керек деди. Гимндин сөздөрүндө бир сабын алмаштырышты. Анан кийин түсүн өзгөртөбүз деп чыгышты. Ар бир жолу бир чоң бир деңгээлде комиссия түзүлдү. Ошондо биз эксперт катары, анан катышуучу катарда биз чакырылган, биз катыштык. Ошондо мен түшүндүм бул өзгөртөбүз деген баарын өз гана кызыкчылыгы үчүн жасап аткан деп ойлоп калдым. Себеби деген ошо комиссиянын ичинде канча 40 адам беле эсимде жок. 40 сүрөтчү эшикте келиптир да, өздөрүнүн эскиздерин көтөрүп келиптир. Анан кийин эмнегедир профессионал художниктер 2 жолу гана чакырды да, алардын бир сын айткан сөздөрү жакпай калды, алар кийин чакырылбай койду. 60тан ашык эски жарыяланды. Ошонун бири дагы бир көзгө толук болгон жок. Аны профессионалдар көрүп, өздөрү деле айтышты, бирок эч ким уккус деле келген жок. Кудайга шүгүр, мунун баары жабылып калды акырындап. Бул жанагы өзгөрүп туура эмес жасалды деген бул дагы чоң көйгөй. Бул биз авторлор эчен кайрылганбыз. Себеби деген ар ким билишинче жасайт. Жакын эле бизди МВДга чакырышты, эксперт катары. Бул 24 гана нур кылып жасап коюшканбы, атай чоң официальный документтин эмесине. Ошол сыяктуулар толтурат. Айлантып тескери койгондор да толтуруп болуп атат. Жөн эле күндүн нурларын каалашынча жанагы кадимки эле күн карама деген сыяктуу кылып ошондой кылып бузуп жасап атышат. Муну эч ким көңүл бурган да жок. Ошондо биз айтканбыз. Бизге жок деген ошол мүмкүнчүлүктү берсеңер, бизде эталон бар, жасалып турат. Биз көзөмөлдөп берели. Эгер өздөрүңүздөрдүн колдон келбесе деп. Анан бул негизи эле монополия өкмөттүк болуш керек эле. Бизди ушу тууну кабыл алып атканда мен дагы өзүм бир көйгөйүмү айта кетейин. Тууну кабыл алып эмес, жаңыдан биз ушу конкурстан өтүп, жогорку кеңеште иштей баштаганда бизге айтышкан. Жигиттер эми Кудай берди, иштеп бергиле жакшылап. Мындан мурунку кыргыз эсирин туусун жасаган кишинин фамилиясы эсимде жок. Ошо киши унутулуп калыптыр. Өлгөндө да киши карабай калыптыр. Ошон үчүн биз закон кабыл алып атабыз. Бул закон мындай деп окуп беришкен. Ошол закон мынакей 24 жыл болду. Кабыл алынмак тургай эч ким карабайт дагы. Биз тууну авторлор деген документибизде жок. Эч кандай көңүл бурулбайт. Эч кандай эмгегибиз бааланбай унутулуп калдык. Ошо айткандарындай эле. Кудайга шүгүр, билбейм, эртең жогорку кеңешке чакырып жатышат. Бул кандай чечилет, ошону дагы сүйлөшүп көрөбүз. Рахмат маегиңизге. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Эми эл аралык темада АКШ президенти Барак Обама Украинадагы окуяларга байланыштуу Орусияга карата киргизилген санкциялардын мөөнөтүн дагы 1 жылга узартты. Ошону менен Кошмо Штаттардын Орусияга болгон санкциялары 2017 жылдын 6 мартына дейре узартылды. Ак үй тараткан билдирүүсүндө Орусиянын Украинага карата саясаты өлкөнүн коопсуздугуна жана аймактык бүтүндүгүнө шек келтирет. Ошондой эле демократиялык түркүктөрүнө туура келбейт. Орусиянын аракеттеринен улам түзүлүп жаткан кырдаалдар АКШнын улуттук жана тышкы саясатына коркунуч жаратып жаткандыгын белгиледи. Белгилегечү жагдай Евро биримдик өлкөлөрү АКШнын бул чечиминен кийин Орусияга карата экономикалык санкцияларды узартуу боюнча бирдиктүү бир пикирге азырынча келе элек.
Ал арада Европа комиссиясы миграциялык кризисти жөнгө салуу үчүн евро биримдикке жакынкы 3 жылда дагы 700 миллион евро бөлүүгө чакырды. Гуманитардык долбоорлорду ириде Европанын мигранттар эң көп каптаган өлкөлөрүндө багыттоо керектиги айтылды. Бөлүнө турган каражат ириде тамак аш, чатырларды тургузуу жана дары-дармектерди сатып алууга жумшалат. Долбоор ишке ашуу үчүн эми Европарламенттин колдоосу керек. Эске салсак, учурда согуштук аракеттер жүрүп жаткан Сирия, Афганистан, Ирак жана башка өлкөлөрдөн агылган бозгундардын көбү Европага агылып, бул аймакта кризистик абалды шарттап жатат. Эл аралык теманы улайбыз. Перуда сел жүрүп, 2 киши каза таап, 2,5 миңдей үй бүлө тынбай жааган жаандан улам пайда болгон суу ташкынынан жапа чегүүдө. Өлкөдөгү абал тууралуу кийинки баянда кененирээк сөз болот. Перунун түштүгүндөгү Патан дарыясынын суу көтөрүлүп, 2 кишинин өмүрүн алып кетти. Миңдеген адамдар күчтүү селин айынан дүйнө менен байланышы үзүлгөн. Өлүм коркунучуна карабастан Куско аймагында автобус жана кичи туристтик автобустар аман-эсен суу каптаган жолду кечип өтүүдө. Уаро-Чири областындагы Римак дарыясы анттооларынан келип кошулган суулардын көбөйүшүнөн улам суу дарыянын чегинен ашып кеткен. Кырсык аймагындагы кырдаал жөнүндө Өзгөчө кырдаалдар институтунун директору Альфреде Мургуятио айтып берди. Биз аймактардын тургундары жетип бара турган көпүрөнүн үстүндө турабыз. Кечээги жер көчкү жолдорду кесип койду. Агым алып келген нерселердин баары ушул көпүрөгө келип топтолуп турат. Мындан тышкары, Римак дарыясынын дамбалары жарылып, суу борбордук жолдорду каптап калган. Бул чоң жолдон Лима калкын тамак аш менен камсыз кылуу үчүн 9 миллион адам соода кылуу үчүн өтөт. Перунун көп аймактарын суу басып калган. Өлкөнүн түштүк батышында жайгашкан Арекип шаарына 40 сантиметр жаан төктү. Ал эми түндүк батыштагы Тумбес шаарындагы элдер суу баскан көчөлөрдө унаалар менен жүрүүдө. Суу тышкынынын себеби Эль-Ниньо деп аталган климаттык көрүнүш болуп саналат. Бул климаттык өзгөрүш табигый кырсыктарга алып келет. Эль-Ниньо бул жылы 15 жыл ичинде эң күчтүү болду. Метеорологдордун айтуусунда анын күчү мындан да өсөт. Сиздер 11 каналында жаңылыктарды көрүп жатасыздар. Көрсөтүүбүздүн кийинки бөлүгүндө Орусиянын дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү менен болгон ыйкы-тыйкы мамилеси кыргыз ишкерлерине кедергисин тийгизүүдө. Ириде кыргыз жүк ташуучулары мындан жапа чегип жатат. Казакстандын улуттук банкы жарандарга акчаны бир валютада эмес, жарым-жартылай чет элдик валютада сактоо кеңешин берди. Кыргызстанда ак илбирстерди спутник аркылуу көзөмөлдөө иш-чаралары башталган турат. Демилге авторлору спутник аркылуу жаныбарларды акмалай турган каргыларды сынаганга жетишип, ал өзүнүн актарын айтышууда. Ушул жаңылыктар менен кенен мазмунда көрө аласыздар. 11 каналы жаңылыктарын улантат. Орус президенти Владимир Путин Москвада Атамбаевди кабыл алып жатып, Кыргызстан биздин чындап стратегиялык мамиледеги ишенимдүү шеригибиз деди. Кечээ эки өлкө президенттери Кремлде мамлекет аралык кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Путин Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуусу менен кызматташтык мүмкүнчүлүктөрү дагы көп ачылат деген ишенимин билдирди. Атамбаев Кыргызстан менен Орусияны экономикалык эле алака байланыштырбайт, биринчи кезекте биз стратегиялык шериктерденбиз деди. Эске салсак, быйыл жыл башында Кыргыз өкмөтү Кыргызстанды ГЭСтерди куруу тууралуу Орусия менен макулдашууну бир тараптуу денонсациялап, Орусия бул долбоор боюнча өзүнө алган милдеттемелерди аткарбагандыгын айткан эле. Белгилей кетүүчү жагдай, Кыргызстанда ишкер чөйрөдө айрымдар Орусиянын бир катар өлкөлөр менен конфликтте болуусу кыргыз бизнесине тоскоол болуп аткандыгын айтышууда. Ал эл аралык авто жүк ташуучу ассоциациясы Орусия аймагы аркылуу Кыргызстанга украин жана түрк жүктөрүн ташуу дээрлик токтоп калганын билдирет. Ассоциация жетекчилиги Кыргызстанга Туркиядан жүк ташууда тоскоолдуктар 2015 жылдын ноябрь айынан тарта башталганын айтты. Орусия аркылуу өтө турган Украинадан Кыргызстанга товар ташуу маселеси 2016 жылдын январынан тарта оорлоду делет. Жүк ташуучулар Орус бийлигинин бул тоскоолдуктары тууралуу кабардар кыргыз өкмөтү бул жаатта эч чара көрбөгөндүгүнө нааразы болушууда. Борбор Азия жаңылыктары Түркмөнстанда коопсуздук кызматынын башчысы алмашылды. Президент Гурбангулы Бердимухамедовдун буйругу менен улуттук коопсуздук министри Ходжабердиев иштен алынып, ордуна Даврангелди Байрамов дайындалды. Ошондой эле коңшу өлкөдө чек ара кызмат жетекчилиги жана бажы кызматынын башчылары алмашылды. Түркмөт өкмөтүндөгү бул олуттуу өзгөрүүлөр күтүүсүз болуп, анын себеби коомчулукта кызуу талкуу жаратууда.
Ал эми Казакстанда өлкөнүн улуттук банкы теңгенин долларга карата курсу олку-солку болуп жаткандыгына байланыштуу акчаларды бир валютада эмес, жарым-жартылай эл аралыкта валютада сактоо кеңешин берди. Казакстандын улуттук банкынын жетекчилиги мындай кеңеш учурунда рынок экономикасына байланыштуу берилип жаткандыгын айтты. Бул кадыресе стратегия ал жарандардагы акчаны сактап калууга өбөлгө түзөт дешет коңшу өлкөнүн улуттук банкынан. Кайрадан жергиликтүү темадан Кыргызстанда ак илбирстин кайда жүргөнү спутникалык каргы менен көзөмөлдөнүүдө. Жаратылыш ресурстарын рационалдуу колдонуу департаменттин бейөкмөт уюмдары менен бирдикте кечээ мындай каргыны сынга койду. Спутникалык каргы биринчи жолу 2015-жылдын ноябрь айында ак илбирске тагылып сыналып көрүлгөн. Кыргызстанда 300 чакты ак илбирс бар делет. Ушуну менен 11 каналында бейшембидин жаңылыктарын жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сак саламатта калыңыздар.